Боордун токсиндерге толуп калганы тууралуу 10 эскертүү. Бүгүнкү күндө сенин эч нерсеңе карабастан кемчиликтериңди жаап жашырып, сага туруп бере ала турган ынак досту кезиктирүү татаал десек туура болот. Балким аны издеш үчүн өз жан дүйнөңүзгө терең сүңгүп кирип, карап көрүү да анчалык татаал эместир. Биз бул жерде негизи боор жөнүндө кеп кылып атабыз. Кептин баары өзүңүзгө кам көрүү жөнүндө болуп жаткан кезде бооруңуз эң ынак жана эмгекчил достордун бири болуп саналат. Ал сиздин организмиңиз саатсымал иштеп туруусу үчүн денеңиздеги токсиндерди сыртка чыгаруу менен тынымсыз кыймылда болот. Боор бир гана токсиндерди сүрүп чыгаруу үчүн кызмат кылган атайын түзүлгөн жана ультраэффективдүү фигура эмес. Медициналык китептер ага дагы 500 функцияны кошууда. Lights болсо сиздин бооруңуз жардамга чакырып жаткан учурда түшүнүү үчүн кеңештер тизмегин даярдап койду. 10. Боордун тушунун ооруксунуусу. Ичиңиздин жогорку оң тарабынан ооруксунуусу сиздин бооруңузда айрым көйгөйлөр бар экенинен кабар берүүсү мүмкүн. Американын боор фонду боор ооруларынын 100дөн ашык варианттарын көргөзүшүүдө. Айрымдары туура эмес көнүмүш адаттардын тагыраагы алкоголдук ичимдиктерди ичүү же наркотикалык заттарды колдонуунун жыйынтыгы болсо, айрымдары генетикалык жактан болуусу мүмкүн. Негизи боор тушундагы ооруксунуу оңтойсуздай сезилүүсү мүмкүн, бирок убакыттын өтүшү менен оору күчөп кетет. Боордун кызматы бир гана организмдеги токсиндер сүрүп чыгаруу жана таштандыларды фильтрлөө менен чектелип калбайт экенин эсиңизден чыгарбаңыздар. Ал ошондой эле тамак ашты азыктандыруучу затка айлантаарын да унутпаңыздар. Бир ооруга кабылып калган учурда боор эффективдүү иштей албай калат. Ошондуктан ооруксунган шишик пайда болот. Бул да болсо организмдин анда токсиндер көп экенин далилдөө ыкмасы болуп саналат. 9. Буттун жана согончоктун шишип калуусу. Эгер боордогу токсиндерди четке кага бере турган болсок, ал туташтырма тканын пайда кылуу жардамы менен калыбына келгенге аракет кылат. Туташтырма ткандары канчалык көп болсо, боордун иштеши ошончолук оор болот. Ал эми бул нерсе порталдык гипертензияга алып келет. Негизи бул нерсе боор кан тамырларындагы кан басымынын жогорулап кетүүсү дегендик. Анын жыйынтыгында адамдын бутунда суюктук топтолуп калат. Дарттын расмий аталышы эдема деп аталганы менен жакшы жагы эч кандай ооруксунууга алып келбейт. Ал бутту, балтырды жана жамбашты козгойт. Жөнөкөй гана гравитациянын айынан, шишик дененин төмөнкү жагынан гана байкалып турат. 8. Салмак кошуу. Жыл сайын көптөгөн адамдар диетага олтуруп, көнүгүүлөрдү жасап баштоого аракет жасап келишет. Бирок алар дагы деле ашыкча салмак көйгөйү менен күрөшүп келүүдө. Эгерде сиз ашыкча тамактанып алуу же гормоналдык көйгөйлөр менен байланышпаган салмактын жогорулоосунан жабыркап жаткан болсоңуз, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, бооруңузду текшертүүңүз абзел. Анын себеби бул боордун алкоголдук ичимдиктерден, жасалма татымалдардан, майлуу тамактардан, айрым дары-дармектерден жана башкалардан келип чыккан токсиндерден коргоно албай калуусунда. Анын колунан келген жалгыз нерсе бул токсиндерди май клеткаларында сактоо. Муну биз адамдардын чайнап бүткөн сагызын кайда катарын билбей калган учурда столдун түбүнө жармаштырып койгону менен салыштырып койсок болот. Фу, биз албетте сиздер бул ишти жасабайсыздар деген ишеничтебиз. Баары бир май клеткаларына тыгылып калган токсиндер сиз кыйналып калган бооруңузду тазаламайынча ашыкча салмактан арылууңузга эч жол бербейт. 7. Табиттин жоголуусу. Бул нерсе айрым арыктагысы келип, бирок айланасындагы таттуу жана майлуу азгырыкты кыя албай жаткандар үчүн көксөгөн кыялы болушу мүмкүн. Бирок табиттин жоголуусу сиз ойлогондой тамаша эмес. Жүрөктүн айлануусу жана салмактын төмөндөсү менен коштолгон табиттин жоголуусу боор оорусунун баштапкы белгиси болуусу мүмкүн. Мунун баары башында гриппке окшогон симптомдор менен башталуусу мүмкүн. Бирок убакыттын өтүүсү менен баары жаман боло баштайт. Жакшы иштей албай жаткан жана токсиндерди жууп кетире албай жаткан боор ашказандын бузулуусуна да алып келүүсү мүмкүн. Ал түшүнүксүз себепсиз жүрөк айланууну жана коркуу сезимин алып келүүсү мүмкүн. Негизги кеңеш: тобокел кылбаңыз. Эгерде сизде жок дегенде ушул симптомдордун бири болсо, эч күтпөстөн дароо дарыгерге барыңыз да таттуу пончиктер сизде эмнеге азгырбай калганын билүүгө ашыгыңыз. 6. Ооздон өнөкөт жагымсыз жыттын чыгуусу.
сагыз же болбосо тик-так менен эч көйгөйсүз эле кыска убакыт ичинде чече коюуга мүмкүн болгон сарымсактын убактылуу жагымсыз жытынан сырткары дагы ооздон аябай жагымсыз жыт чыгарган айрым азыктар бар кезде бул уяткаруучу симптомдун дагы олуттуу эле себептери бар. Ооздон чыккан жагымсыз жыт ооз көңдөйүндөгү көйгөйлөр менен байланыштуу десек жаңылыштык болчу да эмес, туурабы? Ооба дагы жок дагы десек болот. Сиздер организмдин баары бири-бирине байланышкан татаал система экенин унутпаңыздар. Ооз көңдөйүндөгү бактериялар дагы төмөндө жайгашкан тамак сиңирүү системасында дагы жүрүп алышат жана тамак сиңирүү менен метаболизмге көйгөй жаратуусу мүмкүн. Ооздон чыккан жагымсыз жыт дагы боор жана ашказан көйгөйлөрү менен түздөн-түз байланыштуу болуусу мүмкүн. Боордогу оору менен байланышкан ооздогу жагымсыз жыттын дагы атайын илимий аталышы бар. Ал фетор гепатикус деп аталат. Негизи ал боор жабыркаган симптомдордогу башка учурларга салыштырмалуу эрте башталат. Ошондуктан аны четке какпоо аябай маанилүү. Биз тизменин жарымына келип калдык. Боордун жабыркаганы тууралуу эскертүүчү белгилердин бирөөсүн дагы өткөрүп жибербөө үчүн видеону аягына чейин көрүп коюуну унутпаңыз. Алдын алып койгон жакшы, туурабы? Эгерде туура деп эсептесеңиз, лайк басканды унутпаңыз дагы көрүүнү улантыңыз. 5. Аллергия. Бул факты сизди таң калтыруусу мүмкүн, бирок аллергия көбүнчө боорго күч келгенде, жаа иштеген учурда пайда болот. Кан тамырга аябай көп нерсе түшүп калган учурда мээ аларды аллерген катары кабыл алып алат да антитела менен химиялык элементтерди иштеп чыгарат. Алар кычышкан майда бүдүрлөрдү пайда кылат да гистамин деп аталышат. Ооздон чыккан өнөкөт жагымсыз жыт сымал эле кычышуу дагы боордун жабыркы оозунун башка түрлөрүнө салыштырмалуу эртерээк башталат. Аллергиялык реакциялар айрыкча алаканда жана таманда көп кездешет да кечке жуук же түндө жашооңузга тоскоолдук жаратат. Бирок суу жана куунак боор канды баардык зыян молекулалардан тазалап, аллергендин потенциалдык эффектин жокко чыгарып салат. 4. Тери менен көздөрдүн саргайуусу. Адамдын териси менен көздөрү саргайып кеткен болсо, ал сары оору катары белгилүү. Сары оору өз алдынча оору эмес, айрым оорулардын симптому болуусу мүмкүн. Көп учурда ал оорулуу боор денени ашыкча билирубинди, боордун өлүү эритроциттеринин төмөндөшү менен пайда болгон сарык пигментти топтоого мажбурлаган учурда пайда болот. Эгерде боор билирубин жана эски эритроциттерден арыла албай жатса, эмне болоорун элестетип көрүңүз. Туура, сиз Симпсон сыяктуу саргайып кетесиз. 3. Кою түстөгү заара. Бул дагы сары оорунун натыйжасы. Саргайган тери жана көз менен кошо зааранын да кою түстө болуп өзгөрүп кетүүсү дагы кандагы билирубиндин көбөйүп кеткенинин индикатору болуп саналат. Бөйрөктөр болсо өз милдетин аткарышат, тагыраагы анын түсүнө карабастан сыртка чыгарганга аракет кылышат. Ошондуктан заара ушатуучу каналдан сыртка чыгып жатканда бир топ эле кою түстө болуп калат. Кою түс деп жатканда биз кызгылт сары, янтарлуу же кока-кола сымал күрөң түстү айтып жатабыз. Заараңыздын сиздин жеп ичкениңизге жараша өзгөрүп туруусу нормалдуу эле көрүнүш. Бирок эгер түсү бат-баттан өзгөрүп тура турган болсо, бул дарыгерге кайрылуунун бирден бир себеби болуп саналат. Эгерде сиздин заараңыз кан аралаш чыгып жаткан болсо, сиздин андан да башка көйгөйлөрүңүз болуусу мүмкүн. 2. Теринин бат көгөрүүсү. Көбүнчө баарыбыздын оңтойсуздугубуздан айрым жерлерибиз көгөрө берүүсү мүмкүн. Же бирөө жарым сизге кол көтөрдүбү? Алар негизи зыяндуу деле эмес. Аларды күлкүлүү окуялар менен байланыштырып калышат. Мисалы, сиз Бейонсе сымал тамак ичүүчү столдо бийлейин деп жаткан учурда жыгылып кеттиңиз. Бирок эгерде сиз башкаларга салыштырмалуу көгөрүүгө жакыныраак болсоңуз, бул тамаша эмес. Бул ден соолукту, айрыкча боорду текшертүүнүн дагы бир себеби. Көгөрүү негизи теринин астындагы кан тамырлардын травмасынын жыйынтыгында пайда болот. Жана соо боордун көптөгөн функцияларынын бири бул кандын уюшуна себеп болуучу белоктун өндүрүлүшү. Качан гана сиздин бооруңуздун белок фабрикасы катардан чыгып калган кезде кан тамырлар алсыз болуп калышат. Ошонун айынан кан оңой агып, териңиз бат көгөрө баштайт. 1. Өнөкөт чарчаңкы сезим. Баарыбыз эле көп учурда дуушар болуп жүргөн туруктуу стресс жана тынчтыксыз жашоо образы дээрлик ар бирибизди кыйнап коюусу мүмкүн. Бирок өзүңдү дайыма эле тирүүлүк сымал сезип жүрүүнүн бир гана чарчаңкылык менен түшүндүрүп коюу мүмкүн эмес.
Өнөкөт чаршаңкы сезим синдрому грипп сымал узак убакытка созулган оорудан кабар берет жана эң аз 6 айда гана анын алгачкы симптомдору байкалуусу мүмкүн. Мунун да негизги себептеринин бири боордун интоксикациясында. Боор көп учурда глюкозаны гликогенге айлантуу жана аны кийинкиге калтыруу менен организмди энергия менен камсыз кылып келет. Дени сак боор тамактануунун ортосунда же дайыма тамактануу ошондой эле энергия менен азыктануу керек болгон учурда глюкозаны бошотот. Ал эми көйгөйлүү боор болсо глюкозаны араң бошотот жана анда глюкозаны сактоого аз гана жери болот. Ушунун баарын көрүп туруп, тез жардам кызматын чакыргандар же өз тазиясын пландап жаткандар болсо, боордун иштешиндеги байкалган кичинекей гана мүчүлүштүктөр сиздин жашооңуздун жана жыргалчылыгыңыздын соңу эмес. Жашооңуздун жаркын жагына караганга аракет кылып көрүңүздөр. Бул нерсени биз сиздерге дайыма сунуштап келебиз, Себеби боор дайыма эле өз алдынча калууна келе алат. Болгону аны талкалоочу жашоо образынан куткарып, эс алганга мүмкүнчүлүк бериңиздер. Ооба, жөнөкөй эле. Боордун тазаланышы дени сак жашоо образы менен байланыштуу. Окумуштуулар болсо, боордун иштешин табигый жолдору да бар деп ишендирип келишүүдө. Ошондуктан мындан ары көк чайды, лимон суусун, куркуманы, органикалык мөмө жана жемиштерди өзүңүздүн эң жакын досторуңуз кылып алууга аракет кылыңыз. Өзүңүздүн азыркы жашоо образыңызды кантип сүрөттөмөксүз? Сиз өз бооруңузга кам көрүп жатасызбы? Же аны ар түрдүү стресстик абалга түшүрүп кыйнап жатасызбы? Видеонун алдындагы комментарийге жооп калтырыңыз. Эгер видеобуз жагып калган болсо, лайк баскычын көгөртүп койгонду да унутпаңыз. Ал эми эгер бул видеобуз биз күткөнчөлүк сандагы лайкка ээ болсо, боорду жакшы калуунда кантип сактоо керектиги тууралуу пайдалуу кеңештерди киргизмекчибиз. Биздин каналыбызга катталыңыз жана акыркы пайдалуу кеңештерден кабардар болуп туруңуз.